балама 12 жыл берип салды да. Mama түшүндүм дейт. Кечирип койчу мама. Мамайларыбыздын баарын балама жиберип, кайра экинчи жолкусун жибериптип, анан экинчи жолу барганда анан ушинтип канмалып калып. Саламатсызбы, Чердор мырза. Баңгизат сатуу, даярдоо жана таратуу оор кылмыштардын катарына кирет. Мисалга алсак, биздин жарандар чет өлкөлөргө жумуш издеп барып, баңгизат менен кармалган учурлар болууда. Бул боюнча айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Атайын мен дагы бүгүн сиздерге ушундай как практика катары мына мен иштеримди дагы өзүм иштеген ала келип атам. Бизде азыр закладка деп ушундай бүт жаш кыздар, жаш балдар мына ушундай закладка кылып атат. Аягы мына уже мына 5-күн эле Бишкек шаарында ушундай приговор чыгып өттү. Ал кызга 17-18 жаштагы кыздар мына сот 13 жыл берди. Баягы эле мындайча айтканда закладка, телеграм аркылуу закладка алган, закладканы таштаган. Аягы мына биздин мыйзам боюнча 8 жылдан 12 жылга жери, 12 жылдан 15 жылга жери кесилип атат. Эми бул наркотикалык заттын статьясын айта кетишибиз керек. Бизде мыйзамда мисалы башка уурулук кылса же алдамчылык кылса, аларга жанагы мисалы пробация деген болсо, үй камагына чыкса, бул наркотикалык затка только кесилип эле кетесиң деген статья, андан башка эч кандай жеңилдик болбойт. Ошондой эле жанагы биздин чет өлкөдөгү жарандардагы жанагы таксовайда деп жүрүп, жана кээ бирөө жанагы наркотикалык затты салышат, посылка как почта деп, биринчи алып барышат, экинчи алып барышат, мындайча орусча айтканда акча менен подкармливать этишет. Анан уже үчүнчүсү, төртүнчүсү ошо милиция кызматкерлери камайт, анан аягы кесилип кетип атат. Россияда мына көбүнчө биздин жарандар кесилип кетип аткандар жана азыр СВО деп, Украина согуш менен Россия согушуп атпайбы? И ошол СВОго алып кетип калып атышат. Баңгизатты сатуу кылмыштары үчүн мыйзамдагы кылмыш жоопкерчилиги 14 жаштан каралып, 15 жылга чейин эркинен ажыратылат жана мүлктөрү конфискацияланат. Ушул боюнча дагы айта кетсеңиз. Ооба, бул баңгизат деп азыр мына көбүнчө жана синтетикалык вещество, альфа PVP, мефедрон деп атышпайбы? Бул жанагы синтетикалык вещество, мисалы жана закладка алганда кичинекей граммдар менен алып жүрөт, бирок ал кичинекей граммдар уже как крупный размер, особо крупный размер деп эсептелинет. Бул боюнча ошо 14 жаштан наступает уголовная ответственность. Анан бул боюнча 8 жылдан 12 жылга жери и 12 жылдан 15 жылга жери только кесилип эле кетесиң. Эгер ошол 18 жаштагы жана жаш балдардын өзүнө үйү катталган болсо, машиналар катталган болсо, алар дагы мамлекетке конфискация болот. Ички иштер министрлиги жарандарды мыйзамды так сактоого, баңгиликке байланышкан кылмыштарга аралашпоого жана өзүнүн ошондой эле жакындарын коопсуздугуна жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырат. Сиздин кошумча сөзүңүз, кайрылууңуз. Биздин кошумча кайрылуубуз негизи биз постоянно какшап айтып жүрөбүз. Мыйзамды сактагыла, эртең мисалы кенедей кичинекей акчага алданып, кылмыш кылып, жанагындай закладка кылып, наркотикалык ташты закладка кылып койсоңор, мындайча айтканда силердин 15 жыл, 12 жылдык өмүрүңөр кетет. Кичинекей акчага алданбагыла деп айтат элек.